Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Арал орто мектебинин 4-класс кыргыз тил сабагы. Сабакты мен Жаркын Абдралиевна алып барам. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ден соолук. Сабактын грамматикалык темасы таандык мүчөлөр. Сабактын максаты окуучулар чүчкүрдүү, жөтөлдүү, суук тийиптер, эти ысыды деген сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, кайталап айтылып жана сүйлөшөт. Анда эмесе балдар бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Китеп беттериңерди даярдап, калем сабыңарды алгыла бүгүнкү числону жазабыз. Анда балдар сабагыбыздын башталар алдында китебиңердин 128 бетин ачабыз. Сөздөрдү чогуу окуйбуз. Ошол сөздөргө сүйлөм түшкүлө. Ал жайы, жөтөлдү, кыйналган жок, өтүлгөн, суук тийиптер, чүчкүрдү, эти ысыды. Демек балдар каалаган 4 сөзгө сүйлөм түзүп дептериңерге жазгыла. Мисалы, менин байкемдин эти ысыды. Андан ары балдар экинчи көнүгүүнү карайбыз. Мен чүчкүрдүм. Бул биринчи жак. Сен чүчкүрдүң. Бул экинчи жак. Сиз чүчкүрдүңүз. Бул экинчи жак, бирок балдар сылык түрүндө айтылып жатат. Ал чүчкүрдү үчүнчү жак формасы. Кийинки тапшырманы балдар силер өзүңөр жазасыңар. Демек, биринчи жана экинчи сылык формасы ошол жөтөлдү деген сөздү коюп, ушул жакка коюп, анын сөздөрүнүн аягына сөздү туура улап коюп, көчүрүп жазабыз. Кийинки көнүгүүнү балдар, демек, таблицаны дагы толуктайт экенбиз. Мага суук тийиптер, андан кийин ага суук тийиптер, экинчи жакта кандай болот? Дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Кийинки тапшырманы муну деле көчүрүп, биринчи экинчисине бир көчүрүп жазасыңар. Өтүлгөн текст ал эмнеге өтүлгөн? Өтүлгөн текст болуш керек. Балдар ойлонуп көргүлөчү. Демек, эки сөздү таап дептериңерге жазасыңар. Үчүнчү көнүүдөгү сүрөткө көңүл бурабыз. Текстти карайбыз. Демек, бул жерде Жазгүл деген кыздын дене табы көтөрүлүп ооруп калган. Жазгүлгө эмне болду? Текстти мен окуп берем. Анан силер дагы мага окшоп окуп чыгасыңар. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп, ооруп калды. Тамагы аябай ооруп, жөтөлдү. Апасы аны дарыгерлерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптер. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Биринчи суроо. Жазгүлгө эмне болду? Экинчи суроо. Дарыгер эмне кылды? Үчүнчү суроо. Кимдер ал жайын сурап турушту? Төртүнчү суроо. Окуусуна кимдер жардам беришти? Бешинчи суроо. Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Суроолорго жооп бергиле. Эгер жооп берсеңер, азаматсыңар. Анда 4-чү көнүгүүнү бизге тапшырма берилген. Этиштерди жактагыла. Эми балдар, бул эрежелерге көңүл бурабыз.
Бул эреже 3 жак берилген. Биринчи жакка улануучу мүчө, демек кыргыз тилинде 3 жак бар. Эгер сүйлөм биринчи жак менен башталса, анын аягы дагы бир жак менен бүтүш керек. Биринчи тапшырманы өзүм аткарып берем. Мен кыйналган жокмун. Жок деген сөзгө мун деген мүчө уланып жазылат. Сен кыйналган жоксуң. Экинчи жактын сылык түрү. Сиз кыйналган жоксуз. Ал кыйналган жок. Үчүнчү жактын мүчөсү уланбайт. Эми калган көнүгүүлөрдү ушундай жазып аткаргыла. Дептериңерге сулуу, туура жазып чыккыла. Эми балдар, эрежеге көңүл бурабыз. Менин этим ысыды. Биринчи жак. Ин мүчөсү өзгөрүлгөн. Сенин этиң ысыды. Экинчи жак, демек мүчөсү уланат. Ин мүчөсү. Сиздин этиңиз ысыды. Экинчи жак, сылык формасы өзгөрүлүп, иңиз мүчөсү менен уланды. Анын эти ысыды. Үчүнчү жак, таандык формасы мүчө болот. Өзгөрүлгөн формасы экен. Балдар, бул биз үчүн маанилүү. Ден соолук байлыктан да кымбат. Андыктан балдар, ден соолуктарыңарга кам көрүп, гигиенаны сактагыла. Ата-энеңердин айтканын уккула. Үй тапшырма 4-чү көнүгүү Б вариантын берилген этиштердин терс формасын жасагыла. Терс формасы жазуу үчүн маани бериш керек. Мисалы, мен чүчкүрүп жатам. Этиштин оң формасы. Анткени бул ишти аткарып жатам. Мен чүчкүргөнү жокмун. Бул этиштин терс формасы. Балдар, калган тапшырмаңарды ушундай кылып аткарасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эч качан оорубагыла, менин сүйүктүү окуучуларым.